көрсө өзүбүздүн мамлекетибизде өзүбүздүн кыргыз тилинде сүйлөгөн уже болбой калыптыр. А ким келет? Ким жоқ? Никто? Эмне Да, үчүн? покиньте заведение. Эмне үчүн? Биз нормально эле келдик. Жооп бербей келе деген талаптар болуп атабы? Чоң кыз. Мындан бир нече күн мурда стилист дизайнер Замира Молдошова Бишкектеги кофеканалардын биринде тейлөө кызматчылары орус тилинде гана сүйлөөсүн талап кылганын айтып, нааразы болгон видео кайрылуусун жүктөгөн. Анда кызматкерлер аталган жайга жалаң орус тилдүүлөр келерин белгилеп, орусча сүйлөшүү керектигин айтышкан. Бул жерде кыргызча сүйлөнгөнгө болбойт экен да. Бул жерде кыргызча сүйлөнгөнгө болбойт экен себеби администратор келип айтты, бизде бул жерде русскоговорящий биздин посетительдер, ошон үчүн жалаң кыргызча сүйлөшөт. Билесиңер, биз ушундай нерсеге жетиптирбиз. Көрсө өзүбүздүн мамлекетибизде өзүбүздүн кыргыз тилинде сүйлөгөн уже болбой калыптыр да. Чындыгында айтылып жаткан кофеканада кызмат көрсөтүү бир гана расмий тилдеби деген суроого жооп алуу үчүн аталган жайга барып көрдүк деген менен тейлөө кызматынын администратору бизге эч кандай маалымат берүүнү каалаган жок. Саламатсызбы? Регион телеканалы. Атым Мурзада, сиздерге бир-эки сурооңуз бар болчу. Нет, мы на вопросы не будем отвечать. А ким жооп берет? Ким жооп берет? Никто? Эмне Да, үчүн? мы интервью давать не будем. Неге? Эмне үчүн? Кечиресиз. А эмне үчүн? Покиньте заведение. Эмне үчүн? Биз нормально эле келдик да, жооп берип коюңуз да. Мы интервью давать не будем. А эмне үчүн? Жетекчи болом? Уруксатпы? Кечиресиз. Уруксатпы? Покажите мне ваше разрешение. Биз удостоверениени көрсөтүп атпайсызбы? Мне Мен все равно. бастырып Ваше берген жокмун. разрешение? Кандай сиздерге уруксат керек? Кимден алышыбыз керек биз? Чоң кыз. Биз ушул жогоруда аталган коомдук талкууга түшкөн маселе боюнча дал ушул кафенин өзүнө келген болчук. Жалпы ресторатордон бул жакта тейлөө кызматы кандай, кыргыз тилиндеби, орус тилиндеби, кандай чоо жайын билүү үчүн келгенбиз. Бирок өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул жердеги администратордун мамилеси мына ушундай. Талкууга алынган бул тасмадан соң мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия тарабынан көзөмөлгө алынып, мыйзам чегинде жерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, эскертүү берилгенин кабарлашты. Бишкек шаарынын мамлекеттик тил өнүктүрүү боюнча атайын сектору бар. Мына ошол кишилерге тапшырма берилип, алардын тиешелүү адистери бул аларча соода борборунда болгон окуя. Ошол жакка барышып, ал жактын жетекчилиги менен жолугуп, окуянын чоо жайын тактап, анан ошол жердин менеджери бар экен, менеджерине тиешелүү катты калтырышып, ошол жакта мамлекеттик тил жаатындагы мыйзамды бузгандыгы үчүн жоопкерчилик каралгандыгын белгилешип, атайын мөөнөт коюп, чара көрүү жөнүндө эскертүү катын калтырып келишти. Эми биз ошол катта көрсөтүлгөн мөөнөт боюнча жыйынтыгын күтөбүз. Анан ошонун жыйынтыгы боюнча кандай чаралар алар көрүлсө, ошого жараша биз дагы тиешелүү аракеттерди жасайбыз. Ал эми Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамында менчигинин түрүнө карабай тейлөө кызматтагылардын баары кыргыз тилинде кызмат көрсөтүүгө милдеттүү деп белгиленген. Ал эми эскертүүлөрдү көз жаздында калтырып, мыйзам талаптарын аткарбагандарга чара колдонуу каралган. Бул конституциялык мыйзам тил жаатындагы жарандардын укуктарын дагы толук камсыз кылуу максатында кабыл алган. Ошондой эле бул конституциялык мыйзамдын талаптарын бузгандыгы үчүн атайын жоопкерчилик каралган. Мына ушул жөнүндө мен сиздерге да айта кетейин. Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодекси бар. Мына ошол жерде, мына ушул сыяктуу окуялар катталган учурда атайын жаза чарасы каралган. Мисал келтирип кетейин. Аталган кодекстин 108-бересине ылайык жарандардын тилдин эркин тандоо укугун бузуу 1-пункту боюнча тилди колдонууда тоскоолдуктарды жаратып атса, жана чектөөлөрдү жаратып атса, мындай учурда жеке жактардагы 100 эсептик көрсөткүч эсебинде, ал эми юридикалык жактарга 200 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салынууга алып келет. Белгилесек, борбордогу бир катар тамактануу жайларында өз тилинде сүйлөөгө чектөө коюп, өзгө улуттун тилинде сүйлөө талабын койгон жагдайлар буга чейин да катталып, коомчулук арасында катуу талкууга алынып келген. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абзибилал уулу, регион Бишкек.